Assalamu alaikum agayın. Mana bu men turgan jer Baytık Batır Түштүк магистралынын кесилиши, Түштүк дарбасасы. Ana mına oturgan ben көп жылдан бери далай кишилер эле козгоп келатат, мен эле эмес. Бирок мен көп жылдан бери президенттерге кайрылдым. Мына 90-жылы, 91-жылы баягы эгемендик алган жылдарда дел бире ушул мына сококтой болгон таш орнотулган улуу үркүнгө арналып. Анан эми ушул турат. Канчадан бери зээнди кейтет, ар өткөндө бери эткенде мен жөнөтө албайм, дайыма Куран окуп өтөм бу жерден эми. Кайрандардын ушу 5,5 миллионго деп көбөйтүп атканда ушундай апаат болуп, мына аркалык кыргыздардын жарымы кырылганда, Ашпел Куужондо калган. Мен ошон үчүн ушул дагы азыркы президент Садыр Жапаровго кайрылгым келет. Урматтуу президент, мына ошол апаатта бу тагдырыбызды, тарыхыбызды унутууга болбойт. Ал бир элди же формацияны күнөөлөй албайсың. Ал ошондой тагдырдын буйругу болгон, улуу жараткандын буйругу болгон. Ошондо боордошторубуз кыйрады эле. Анан эми буга эстелик коюлду тетияка. Атамбаев тет жолдон буруп алып барып, Атамбаевдин учурунда орус бийлигинен жазганы беле деп айтайын мен. Тиги Атабейитке койгон эстеликти 100 жылдыгында. Мына бу моло таш ошол улуу үркүнгө арналып коюлганда. Ушуну бир оңдоп, тияк биягын бир тартипке келтирип коюуга буйрук берсеңиз жакшы болот эле. Айрыкча мен сизге келтирип айтайын. Сиздин ошо мына көл башындагы бугуруусунун кайрандары көп кыйраган, апаатка чураган. Бул жөнүндө көп жазылды, көп айтылды. Кыргыз элинин каратак болуп тагдырында кала бере турган улуу кайгы бул, трагедия. Муну мындай таштап койбошубуз керек. Ушу жерди тазалап, ар жактагы тетиягын алып туруп, жакшынакай гүл бакчага мына жаштар келип, ушу жерге сыйына турган жайга айландырышыбыз керек да. Анан мына моло ташты коюп, ушу жерде айлана чөйрөсүн тазалап атабыз, тазалап кетет. Куран окуп кетебиз. Бирок мына кейиштүүдө борбордо ушундай болуп турганы бул бизге намыс. Ошон үчүн президентке кайрылып атам мен. Ушу жерге буйрук берип бир жакшынакай бир абат жай куруп, ушу жерге бир эстелик коюп койсо эч ким кой дейт муну? Путин кой дейби? Орус эли кой дейби? Жок, бул биздин тагдырыбыз, бул трагедиябыз. Ошону унутпай жүрөлү деп кайрылып атам. Таң эрте аман бололу. Мындай кайгы, мындай трагедия кыргыз элинин башына экинчи келбесин деп улуу жараткандан тилейли.